Assalamu alaikum urmatlı elim. Yana prezidentimiz urmatlı Soronbay Şaripovich. Men Jumaliyev Askarbek. Kıskaça özümdü sizlerge tanıştırıp keteyim. 28 yıl Kırgız Türk'ünde işlep keldim. Bugün günde 2-3 proyektler var ile 10 yıllık jana 30 yıllık çoğun hareketlerde şu proyektin işe aşırayında kayrılan sebebimde olgun. Oşol yerselerde yerüste işmer adamlar көп bolsa eli ülkedagi en çoğun baylıkka da oylayın. Hazır şu üy bilen menen men bolsa şu 28 yıl bayışım 25 yıl kızım 20 yıl işlep Kırgızdın Gelegin Sovetler Soyuzu'nun 80'den aşkın şaharına jana chet өлkөлөргө tanıştırıp geldik. Şu günde kayrılığının sebebi en birinciden şu uşuncha işlep kelip kvartirası yok ekanimizdi aytıp koygondойм. Sebebi biz sırtta baka sirenizdep жүргөндө elimiz bizge kelgen Moskvadan участоктарга жиберген акчанын баарын ошо арчилерге берсин деген. Баардыгын оңго солго кеткен. Аны эч ким текшерип алган эмес. Биз каяктан келип эле 30га келип кетип калабыз. Төбүшүбүздү, желегибизди ошо элге таратып ошого даңктанып эле жүрө берген экенбиз. Мына азыр документтерим бар экен, ошо үй алам деген документтерим бар экен. Мерде Свердловск районунда акиминде жана Министерство культурада жатат. Кайрылбаган киши калган жок. Чынын айтканда Акаевден баштап бүгүнкү күнгө чейин президенттерге, премьер-министрлерге, мэрге жазылган каттын баары ушу эмемде портфелимде толуп турат да. Ушу кыскасы ушу нерселерге өзүмдү мисалы сураса ушунчалык ылдый сеземин бирөө каерде иштедиң деп эметкенде мен аябай жаман болуп кетем. Себеби Москвада иштеп эмгегибиздин аягында бүткүл Союздун лауреаттык званиясын байбичебиз экөөбүз биздин аткарган төбөбүздөгү бий азыр ушул күнгө чейин эч ким аткара элек. Эртең деле бир жаштарды чогултуп бизден ашкан кылып даярдап койсок деле болот. Бирок буга биздин маданият министрлиги жактан, биздин директорчулук жактан эч кандай мындай ой пикирлерин айтып койгой кел деген сөз болгон жок. Себеби алар толку гана ичкенди жегенди билген адамдар окшоткө деп коем, бирок биз окшогон таланттуу адамдарды көтөрүшүбүз керек эле. Bizde kança pensiyeleri жүрөт, kvartirası yok da жүргөндөр бар. Mına эми bir үй бүлөдө атасы энеси кызы болуп иштеп келип пенсияга кызым да мына пенсияга чыгып кетсе болот. Казыр айла жок, бизди багыш үчүн сыртта иштеп ошол акча менен азыр жашап аткан күн болуп атат. Бирок ага деле биз эме болгон жокмун мен. Мен бир гана ошол нааразылыгым, ички дүйнөм, ошол ишимди ойлогон жакшы проектлерди белгилеп кетейин, ошону ишке ашкырып кетейин деген ой менен гана жашаган кишимин. Себеби музыка жазса түбөлүккө кала турган нерсе. Ырчылар ырын ырырдаса түбөлүккө калат. Мына баланча деп туруп биздин атактуу ырчы эжелерибиз, агаларыбыз, комузчуларыбыз ошондой эле музыка жазган композитор болсо дагы музыкасы калат экен. Аны мен мисалы төбөнүн үстүндө, аттын үстүндө ойноп жүрүп сүрөттөрүм калышы мүмкүн эме, бирок ушу циркти бир жакшы циркти куруп, ошонун ичинде творческий коллективин сонун кылып даярдап, анткени себеби биз сыртта багы Советler Союзунда иштеп жүрүп эң известный адам татыктуу экинчи Чарльз Чаплин деген
Карандаш Михаил Николаевич Кулеровцев Токут фамилиясынан карандаш кулугум менен иштеп ошолордун кыргыздар айтып коет го баланча аксакал менен жүргөн баланча аксакалдар менен чай ичтелем ошонун силекейин ичтелем деп ошолордун силекейин ичкен жигиттердин күбөлөрүнүн бирибиз. Андан кийинки Никулин Юрий Никулин Владимирович деп аттестеп коет элек анын колунан лауреат деген званияны алдык. Уже комиссар член бюронун эменин жюринин мүчөсү экен. Чоң ыраазылыкты көрүп ошондой адамдар менен жана бүт 15 республика народный артисттер менен иштеп ошолордун мисалы алсак Ташкент, Алматы, 15 республика ошолор менен аралаш иштеп тең тайлаштырып алардан ашып кетсек ашып кетип бирок кем болчу эмеспиз, кыргыздын туусун көтөрүлдүк. Анан кайерде ойлонот экенсиң? Алардын баардыгы народный болуп заслуженный экен. Міне мага деле биз мындай эме кылган жокпуз, иш күйүүнү кылганбыз. Негизи адам баласы эч убакта иш күйүүнү кылбаш керек. Себеби бирөө байыт акылы менен, иши менен билмеген байыт. Бирөө сол жагынан, оң жагынан дегендей коммерция кылып байыт. Үчүнчүсү болсо бирөөнү алдап уурдап байыт. Мындай жерде эч убакта Кудай таалам өзү аны барабарлап коет ким кандай экен. Негизинен так ак иштеп элибизди көп иш кылсак элибиз дагы утуна туруп эгерде биздин элибиз ушунчалык ынтымактуу болсо бири-бирибизди ушунчалык колдоп турсак биз деле Япониядан кем калбайт элек. Себеби Япония деген өлкө азыр дүйнөдө 4 өлкөнүн бири бай өлкөлөрдүн бири ошолор. Себеби мына биз көрбөгөн атомдук бомбаны ошол япондуктар көрүп кана карашы бүгүнкү күндө кандай гүлдөп атат. А бизде ынтымактын жоктугунан илгери кары чоң аталарыбыздын атабыздын айткан эме ынтымагы жок болгондуктан бир гана нерсе ойнойт ушу байлык акча алсаң жутсаң проект деп эмес. Анан ушу менен мен өзүмдүн жана проектлер менен көргөзүп кетейин. Азыр муну биринчи ушул проекти Манас 1000 жылдыктын эмесине планына кирген, мамлекеттик программасына кирген. Ошол кезде жүгүрүп той болот, той нерчеси болот деп. Муну цирк бул жерде көрүп турасыңар, бул 1,5 киши баткан ичине көчүп жүрө турган Манастын өргөзү деп кичинекей бир коомду ачкан элек. Жүгүрүп жүрдүк ага 5 жыл. Той өттү. Тойдун убагында дагы өзүңүздөр билебиз кандай той өттү Манас атабыздыкын. Жеп ичкенден башка эчтеке деле калган жок да, ачыгын айтканда. Анан муну да той өткөндөн кийин бул иш болбой калды деп отурсам 2 жыл өттү. Анан Оштун 3000 жылдык мааракеси болот деди. Кайта эле мен өзүмдүн оюмду айттым, ошо эми Оштон колдоп берет го биздин жогорку чоңдорубуз деп Ошко кат жазып, ушул проектине летний цирк көчпөй турган, бирок постоянно боло турган, Ошто тура турган цирк экенин, циркти куруш деген проектин жөнөттү. Аябай жакшы тосуп алышты. Ошо Оштогу раматылык өтүп кетти. Жолдош Райымбеков деген мэрбурат болуп турган экен. Ошого кайрылып кирсем, анан Райымбекке бул проекти керек деп архитекторун жаңы коштуруп, шаардын жерин тандап алгын кандай өзгөчөлүк деп. Ошо шаардын жерин тандап, жана азыркы бүгүнкү Семетей кинотеатр жериндеги 1 гектар 70 соток жерди бөлүп, ошонун мына документтери апузы, инженерный изилдөө бүт ушул документтердин баарын жасап, акчасын кийин иштегенде баштайлы ишти ошондон төлөй баштайсың деп ошол Жолдошбектин
8 yıl Oş'ta жүрдüm. Bir tiyin ayla algan yok. Sebebi iş aspay kaldı, toy öttü. Osunda da olbay bayağı özümün ümitim düzgün yok. Adam o şehirdeki saylangan Muraliyev'den başlap Muraliyev Cenab-ı Yoldaş Bekkin'de Mergorod-Kadağı gubernatörün barına girip çıkan. Barından kayrıldım. Bu gelecekte gele turan nerse. Bu mağa gerek emez. Bu elbizge üçüstü gelip ikinci bor boruz. Bu şoğa gerek nerse de girip çıktım. Biroq iş kaçkan yok. Bir mağda emede gubernatör bolup bizden bugünkü prezidenti Sorunbay Şaripovich gelip kaldı. Ağadağı 2 yolu girdim. Kendisi ben ağa şeyin bilsin sebebi Yoğurtlu Kengeş'in deputatı olup durganda da girgen Sorunbay Şaripovich'e. Şaripovich'e aytıp düşündüm şunday bu gerek nerse. Son artistlerin barıp gelip boş işlerse elimizde görüyor. Elimizde madaniyatını görürsün. Allah da erekli onu kutlayıp dedim. Sebepin barını aytıp. Bro, sözlerinizi de koyuyoruz. Şu Sorunbay Şaripovich'e dedektörü düşündüm sebebi hükümet yüzde akşam olsa momente bölüp bir al, o bölüp bir al böyle. Tak, yok deyip aytalan yok. Yok, bolup kalsı mümkün. Denen oy bilen, bağı sözümünden, oşamından biz koşuşmamız. Nimeде болсоңуз азыр жыйынтыктап койсоңуз сөзүңүздү биз кезебиз да алып баргандай жана керектүү керексиз. Жардам берди айт. Эмне жагынан жардам бериш керек ошону айтсаңыз, эми урматтуу депутаттар, президент Сооронбай Шарипович. Квартиранын ошко ошону тургузам дейт. Эми айтар сөзүм урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу биздин жогорку кеңешибиз, урматтуу өкмөт башчыбыз. Мына проектти ар бир угулда туруш керек эле. Себеби биздин цирк искусство болсун бүгүнкүгө чейин кыргыздардан ар бир үйгө барып сурасаңыз эч ким бизди билбейт. Себеби потому что бизде ошондой реклама кеткен эмес. Мен ошондуктан сиздерден суранарым. Бүгүн болсо, эртең болобу, мына келип атат, гранттар келип атат. Учредитель, не деп коелу. Чет өлкөдөн көп эле жардамдар келип атат. Ошол жардамдардын бирөөнү айтып, ушуну бир колдоп койгула. Бул түгөлүп кара турган жер. Сонун балдарды тарбияласак, бака ушул кезинде менин да алым да күчүм да бар. Себеби кайбир жерде сөз болуп атат. Биздин Кыргызстанда именно. Азыр жаштарды көтөрүшүбүз керек, туура. Ошо жаштарга багытты биз беришибиз керек. Монда болот биздин тармак боюнча. Ар бир тармакта өзүнүн адамдары бар, сонун ишмер адамдар бар. Ошону картажада колдонуш керек. Себеби мына өзүңүздөр алып көргүлө. Дүйнө жүзүндө Америка, Европада 90-80 жылдык иштеп, сабагын берип, студенттерди окутуп атат. Москвада көрөсүз 90-80 жана кимдин да 95 народный артист театрдын директору болуп иштеп атат. Бул кандай бизде ошол керек учурда ушундай сөздөрдү колдонот. Мындай сөздөрдү колдонгон мен ойлойм туура эмес. Себеби ишмер адамдарды всегда колдоп, эмне болуп жардам керексиги деп турушубуз керек. Ошондо биздин өлкөбүз бардык тармактары өсөт. Биздин маданиятсыз ушул бийик чыгат. Эмне айтып койсоңуз, сиз өзүңүз кемде? Өзүң эмне керек? Ага бүгүнкү күндө биринчи Сооронбай Шарипович мына ушул иштеп келаткан ишим үчүн үй бүлөмдүн үшөөбүздөн семейный группада койсок да болот. Иштеп ушунчу күнгө чейин келип, кыргыздын желегин тугусун көтөрүп, лауреат деген званияны алып, эл албаган өзүңүздөр билесиз. Ошол кездеги званияны. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин квартирам жок. Эң биринчи сизден суранарым. Квартираны күчүн берсеңиз. Себеби быйыл мен мына байычым экөөбүз алтын үй бүлөбүздүн деп аткаралы деп турабыз. Ошого бир белек кылып койсоңуз, мен тиги дүйнөдө да ыраазы болот элем. Экинчиси,
ушул келген суранмоо проектилер көргөзгөн ушу проектлерди ишке ашыруу үчүн колдоп берсеңиздер. Келген өлкөлөрдөн келип аткан жакшы багыттар менен келип аткан акчаларды ушундай туура жолго колдонсок. Ошону аябай суранат элем, урматтуу Сооронбай Шарипович. Номер жөнүндө кыскача мен түшүндүрүп кетейин. Бул номер аталат БДД на верблюдах. Орусча айтканда. Акыркыча айтканда төөнүн үстүндөгү эки адамдын бийлеген бийи. Мисалы мына балетте опера театр бар жүргүзүү. БДД баланча эменин спектаклинде ошондо эки гана киши иштейт. Кыз менен эркек бийлешет да. Ошол нерсени биз жүгүрүп жүргөн төөнүн үстүндө аткардык. Мына мен көтөрүп турган ошо жүгүрүп баратканда көтөрүп баратам. Страховкасы жок, иштеп атам мен. Могу страховкабызды кийгенибиз. Азыр багы 2-3 номерди көрүп атабыз Москвадан. Страховка кийип алып жүргөн. Мына 25 жылдын ичинде иштеп страховкасы бирок жыгылды. Анча-мынча кырсыктар болду, бирок биз страховка кийген эмеспиз. Эчтекеден коркпой, байшам үстүмө төөнүн үстүндө бийлеп, кол көтөрүп атам мына. Ар бир аткарылган номерден эмеси да, фрагменттен. Анан баягы тартып алдым да, жакта эмес, ошондо көргөзүп койсун. Ошон үчүн бул эки төө жүгүрүп жүрөт, ошого үстүндө бийлейт. Номердин өзү негизги түшүнүгү. А буга чейин мен жигит болуп ат үстүндө ойногом. Ат үстүндө бир 5 жыл ушунда ойногондон кийин параллельно ушул БДД на верблюдах создавать эттим да. Биринчи номерди БДД создавать эткен биздин мугалимибиз Качаков болду. Экинчиси международный бүт жактагы Америка дүйнө жүзү боюнча болгон воздушный гимнаст Люба Старикова деген эжекебиз. Азыр Америкада. Ошол эжекебиз ушул номерди постанова эме коюп берди да. Төөнүсүн эмне кылып аткарыш керек. Режиссер, постановщик. Анан эжекебиздин эмгеги чоң буга. Төө ат койногон эмгекти бизге үйрөткөн Түркмен элинин жазуучу артисти Насибулла Мамедович Качаков деген агайыбыз бар болчу. Ошол бүт айбанатты хан үйрөткөнгө ошол үйрөттү да. Ошондуктан негизинен адам баласы баягы кайсы тармак менен кетсе да ошону терең түшүнүп терең эмесе чоң көп чоң пайдалар болот деген оюм бар да. Эмеле жөнүндө мамлекеттерге кайсы мамлекеттерге бардыңыздар ошону айтып. Мына мондай түрктөр, биздин түрктөр, сложный түрктөр, мындан дагы түрктөр, беш жагынан мындай түрктөр эми буларга ас эле түрктөр калганда бул мына мен кичинеден көргөзүп коеюн. Бул на спине ласточка называется. Его тоже трудно делать. И это элемент түрктөрдүн элементтери, балетные элементы. Это вертушка, вот это называется перед вертушкой. На полу вертушка делает, да? Вот это на верблюдах делать. Это никто не делает его, потому что его трудно делать. Вот это, готовится вертушка, вот это идет, вот вокруг шеи идет вертушка, вот такая, крутая. Танцыда көрдүңөр беле вертушка крутая, акробатический жанагы гимнасттар жасап атышпайбы жерде, а ошону биз төөнүн үстүнөн жасаганбыз. Но это опасно, потому что могут человека повредить, потому что верблюд вот так же бегает вокруг манежа, вот так, да? А чтобы его надо быть хорошим, нижний жакшы адам болуш керек. Крепкий жакшы адам, киши аябай жакшы киши, жакшы физически готовый киши да. Аны ошону технически как чемпиондор
Советтер Союзун кыдырдык. 15 республиканын баарын иштедик. Латвия, Рига, кызым Ригада төрөлгөн. Мински, Белоруссия, Ленинград, Москва это бияқта эле калды. Венгрияга барып келдик 85-жылы. Лауреат алган ошояка жибергенбизди. Неме подарка деп. Эмиратка барганда бир кызык болуп барбай калдык. Кувейт переворот барбай калдык. Аяка да Японияга барганда да ушундай болуп барбай калдык да ошо көбүрөөк жака бармакпыз. Советтер Союзун баарын кыдырып пенсияга келдик ошол. Алганыбыз лауреат Советский Союзда ошо жакшы иштеген үчүн бизге ошол званияны берген да. Высший категория артист деген үчүн. Будапештте, Венгрияда